Анжелика Биздин эл партиясы менен шайлоого аттанды. Белгилүү ырчы айым Анжелика Кайратова Биздин эл партиясы менен шайлоого аттанды. Бул тууралуу ал бүгүн партиянын съездинде чыгып сөз сүйлөп жатып билдирди. Маалыматка ылайык, ал партиянын курамында Болот Ибраимов дагы бар. Ал эми партиянын төрагасы Аскар Алмаз уулу экендиги айтылды. Булак аргумент KG. Бүгүн таңда Кара Сууда үй ээсин өлтүрүп сейфин алып кетишти. Эки шектүүнүн сүрөтү. Кара Суу районунда сейфти уурдоо үчүн үй ээсин өлтүрүшкөн кылмышка шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Аширбаев билдирди. Анын айтымында бүгүн 27 февралда эртең менен саат 7:13 Кара Суу райондук милициянын нөөмөт бөлүмүнө 55 жаштагы аял миздүү нерседен жарат алып ооруканага түшкөнү туурасында кабар жеткен. Текшерүүнүн жүрүшүндө бүгүн таңкы саат 5:00 чамасында белгисиз эки адам беттерин чүмбөттөп алып Кара Суу шаарынын көчөлөрүнүн бириндеги турак үйгө уурулукка кирген аныкталды. Алар уктап жаткан үй ээсин жыгач таяк менен башка уруп, андан соң бычак менен сайып бөлмөдө турган темир сейфти алып качып кетишкен. Жабырлануучу Кара Суу райондук ооруканасына жеткирилип, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Тилекке каршы ал 3 сааттан кийин каза болуп калды, деди Аширбаев. Аталган факты Жазык кодексинин 130-беренесинин 2-бөлүгүнүн 14-пункту менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Натыйжада кылмыштын изи суу электе шектүү катары Кара Суу шаарынын Крылов көчөсүнүн жашоочусу 20 жаштагы жарандар кармалган. Үйүн тинтүү учурунда ачыл элек темир сейф, бычак, жыгач таяк жана бет чүмбөттөрү табылган. Азыркы тапта тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Спутник KG. Уурдалган 300дөй кыз даянсыз болууда. Нигерияда куралчан адамдар бул ирет дагы 300дөй кызды уурдап кетишти. Бул ирет белгисиз согушкерлер өлкөнүн түндүгүндөгү мектептердин бирине чабуул жасап, окуучу кыздарга кол салды. Кыздардын дайыны азырынча белгисиз экенин ата-энелердин бири айтып берди. Куралчан адамдар мектептин жанындагы аскердик лагерге жана көзөмөл өткөрмө бекетине да кол салышкан. Ушул тапта өлкө бийлиги атайын операция жарыялап, аларды издеп жатат. Окуя болгон Замфара штатында адамдарды уурдаган бир нече кылмыштуу топ бар. Алар адатта барымтадагылар үчүн акча же тарапташтарын түрмөдөн чыгарууну талап кылышат. Өткөн айда коңшу штатта да бир мектепке чабуул жасалган. Ал ирет 40 адам уурдалып, кеминде бир бала каза болгон эле. 2 ай мурда болсо Катсина штатында 400 окуучу уурдалган. Булак Назар Ньюс KG.